Biz batıştagыларды туурайбыз, чыгыштагыны туурайбыз, фен-шуй деп үйдү өзгөрткөндү туурайбыз, бардык нерсени туурайбыз, бирок Мухаммед пайгамбардан башканын баарын туурай беребиз да. Жашообузга Мухаммед пайгамбардын жашоосун киргизишибиз керек деген сөз болот. Ошондо бизде бактылуулук болот. Биз дайыма айтабыз үйлөнгөндөргө. Жубайлар урушуп кете турган болсо, маселени динге салгыла деп айтабыз. Дин кээде эркекке туура келет, аялга туура келет, бирөөнү оор келип калышы мүмкүн. Бирок жыйынтыгында үй бүлө сакталып калат деген сөз да. Ошон үчүн бир тилге келиш керек, бул динде деген сөз. Мухаммед Расулуллах деген сөз, урматтуу бир тууганым. Жашообуздун бардык тартиби Мухаммед пайгамбардын тартибинде болуш керек. Үйгө киргенде оң бут менен киребиз, чыкканда сол бут менен чыгабыз, даратканага сол бут менен киребиз, оң бут менен чыгабыз. Мисалы үчүн эркектер кийингенде тартиптери бар, аялдардын өздөрүнүн кийингенде тартиптери бар. Тамак жегенде оң кол менен жейбиз, мисалы үчүн кыблага бутубузду сунуп жатпайбыз эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо. Андан сырткары адилеттүү болобуз, ата-энебизди урматтайбыз, сыйлайбыз, бирөөгө жамандык каалабайбыз, ниетибиз, жүрөгүбүз дайыма ачык кылабыз деген сөздөрдүн бардыгы биздин жашообузга кириш керек болот. Тагыраак айтканда, Мухаммед Расулуллах деген сөз жашообуздун бүтүндөй тартибинин бардыгы Мухаммед пайгамбардын жолу менен деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Эми муну үйрөнүшүбүз керек биз. Пайгамбардын тарыхын окуп үйрөнбөсөк, анда кыйналып жүрө беребиз. Адамдардын жашоосунда бардыгында проблема бар. Азыр ар бирибизде проблема бар да. Кызы урушуп аткан, баласы урушуп аткан, иште мындай, күйөөсү менен мындай, үй бүлөдө мындай. Эгерде эмне үчүн проблема десек, ошонун бардыгы жашообузда пайгамбардын сүннөтү жок болгондугу үчүн. Абул Хасан Надви деген алым өткөн, индиялык. Ошол айтат: бүтүндөй аалам кризиске учурап кетти, кризиске. Бүтүндөй ааламдын бардыгы учурап кетти. Эмне үчүн десе, мусулмандар кризиске учураган үчүн. Мусулмандар динин кармабай койду, адамдар жетелей турган мусулмандар өздөрү адашып кеткен үчүн башкалар таптакыр жолун таппай калды. Анткени Кур'ан-ы Каримде ухрижат линнаси. Силер мусулман үммөтү адамдар үчүн чыгарылган адамдарсыңар дейт. Биз динди карманып башкаларга багыт беришибиз керек эле. Бирок андай болбой калды, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссаламды сани ырайым кылып жөнөттүк дегени, биз динди канчалык туура кармансак, ошончолук ааламга ырайым беребиз деген. Азыр бизде мисалы үчүн Кыргызстанда сойкулук проблема бар, ичкичилик проблема бар, жумушсуздук проблема бар, коррупция проблема бар, мародёрлук проблема бар, алдамчылык проблема бар. Ушулардын бардыгын чечкенге кече президент чогултуп алып сүйлөп атат, башка кылып атат. Бирок жолу бөлөк нерсе да. Жолу көкүрөгүбүзгө ыйманды алып келгенде, пайгамбар алып келген жол менен жашаганда турат. Бернард Шоу айтат да, азыр ааламда толтура проблемалар бар. Мына ишкерлер билет, башкалар билет, бардыгыбыз билебиз бизде кандай проблема бар экенин. Айтат Бернард Шоу, азыр бүтүндөй ааламда глобалдык маселенин бардыгын эгер Мухаммед пайгамбар болгондо бутун алмаштырып отуруп, бир чыны кофе ичкенче бардыгын чечип коет эле дейт да. Кээде биз өмүр бою кыжалат болгон проблемалар, урматтуу бир тууганым, проблема эмес. Анткени биз проблеманы проблема деп билбейбиз дагы, проблема эмеси проблема деп алабыз да. Эгерде бизде ислам акыйдасы, дүйнө таанымы болгон болсо, бардыгы Кудайдан, Кудайым берет, Кудайым алат деген түшүнүк болсо, анда биздин башта ооруткан нерселердин бардыгы биз үчүн жеңил эле нерсе болуп калмакта. Кээде биз өмүр бою болбогон нерсеге баш оорутабыз, тыкылдатып башты ура беребиз, андан пайда болбой турган маселе. Бул нерсе биринчи жүрөккө кириш керек. Экинчи, урматтуу бир тууганым, бизде илим болуш керек. Адамда илим болбосо кыйын. 10 жыл мусулман, 20 жыл мусулман, илим албаса адашып жүрө беребиз. Биз кимбиз? Каяктан келдик? Эмне үчүн келдик? Каяка барабыз деген суроонун жообун алыш керек. Биз мал эмеспиз да, сарайга багып чөп салсаң, кырт-кырт жей бере турган, касапка союп койсоң, биз адамбыз. Биздин жаралыш максатыбыз бар. Аллах Таала бизди жаратканда бул ааламга ибадатка жараткан. Тамак жеш үчүн, тамагы жеш үчүн, жасаныш үчүн, үйлөнүш үчүн эмес. Алардын бардыгы Кудайга ибадат кылууга себептер, урматтуу бир тууган. Негизги максат бул Кудайдын кулчулугун кылуу үчүн жаратылганбыз да. Ал эми калган жаныбардын бардыгы бизге кызмат кылуу үчүн жаратылган. Илим билишибиз керек. Эмне үчүн жаралганбыз? Каяка барабыз? Өлгөндөн кийин кандай жашоо барбы жокпу дегенди билүү албетте илим сөзсүз түрдө керек. Эгерде илим болсо, биз кайсыл нерсенин туура эмес экендигин билебиз да. Жашообузда көп туура эмес нерсе бар, ошону билбей биз кыйналып жүрө беребиз. Мисалы үчүн, дайыма эле процентке кире беребиз. Намаз окуганы деле, окубаганы деле. Дайыма кредитке кире беребиз да. А кредит эч убакта адам жакшылыкка алып барбайт, адамдарды кыйнайт. Жөөттөрдүн макалы бар.
Эгерде кимдир бирөөнү өзүңө кул кылып алгың келсе, ага кредит бер дейт да. Андан чыксак биз кутулабыз. Болбосо канча туугандар, мен өзүм жакын туугандарым бар. Үйлөрүн алдырган, башкасын алдырган кредиттен адамдар үй бүлөлөр бузулуп кеткендер бар. Ошон үчүн колуңдагы бар аз нерсеге ыраазы болуп туруп, кредиттен алыс боло турган болсоң, Кудайым иншалла жакшылык берет, урматтуу бир тууганым. Шарият өкүмдөрүн кээде биз анын пайдасын билбей калабыз. Пайдасын билсең, билбесең, амал кыла берсең, сага бактылуулук келет. Үй бүлөңө бактылуулук келет, элге жерге бактылуулук келет. Андан кийинки маселе, урматтуу бир туугандар, зикир деген сөз бар. Зикир эстөө деген. Дайыма эстеп туруш керек. Биз мусулманбыз, үйүбүз бар, машинебиз бар, намаз окуйбуз, бирок кээде өзүбүздүн мусулман экенибизди унутуп калабыз. Адам эстетип туруш керек. Мен киммин дегенди кайра-кайра. Карап көргүлөчү. Тамакты күнүгө жейбиз. Кийимди күнүгө кийебиз. Мончого 2-3 жумасына бир жолу түшөбүз, да душка күнүгө түшөбүз. Чачыбызды кыскартып турабыз, тырмагыбызды алып турабыз. Өзүбүзгө маани беребиз. Бирок жүрөккө кээде маани бербей калабыз да, биз мусулман экенибизди кээде, урматтуу бир туугандар, эстен чыгарып коебуз. Адам эмне үчүн жаралгандыгын кайра карайт туруш керек. Ошон үчүн зикир деген сөз бул эстеп туруу деген. Кудайды эстешибиз керек, пайгамбарды эстеш керек, жана бул дүйнөгө жаралганды эстешибиз керек. Биз Мухаммед пайгамбардын үммөтүбүз, Мухаммед пайгамбарыбыз, урматтуу бир тууганым, бизди акыйкатка чакырган. Мухаммед пайгамбардан пайгамбар келбейт, демек биз дагы башкаларды акыйкатка чакырууубуз керек болот. Зикир өзүбүздүн ким экенибизди дайыма билип эстеш үчүн жана башкаларга эстетип туруу үчүн керек. Кээде мусулманбыз дейбиз, кээде бир жыл бою мусулманчылык аракетин кылбай калабыз. Намазды унутуп калабыз, башка бирөөгө айтканды унутуп калабыз. Демек эстетип тур дейт. Куранда келет. Эстеткин, эстетүү момундарга жакшылык алып келет. Ошон үчүн биз зикир деген сөз Кудайды эстеп турабыз да. Субханалла, вальхамдулилля, валлаху акбар деп Кудайды эстегенде өзүбүздүн ким экенибизди дайыма эстеп турабыз. Бул зикир сөз түрдө биздин сыпат болуш керек. Демек, ла илаха иллаллах, Мухаммаду расулуллах бизде болуш керек. Илим алганга аракет кылышыбыз керек. Мухаммад Расулуллахты билиш үчүн пайгамбардын тарыхын, сыйрасын, өмүр баянын үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Бизде китептер бар, канча китеп окуйбуз, кайра-кайра окуп жашоого киргизишибиз керек. Аалымдар айтат, айтылган маселени кантип жүрөккө киргизебиз десе, амал кылыш керек. Информация угуп койгон болбойт. Уктуңбу? Пайгамбарыбыз алейхиссалам оң колу менен тамак жеген, сол колу менен жеген эмес дедиби? Демек тамак жегенде пайгамбарым жеген экен деп оң колу менен жейбиз, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, тамак жегенде ашказандын 3/1 тамакка, 3/1 суусундукка, 3/1 абага деген. Толтуруп жеп алабыз дагы биз, сууга дагы орун жок, абага дагы орун жок. Ох деп кыйналып уктай беребиз. Жок, андай эмес. 3/1 тамакка, 3/1 абага, 3/1 сууга дегенди билишибиз керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, бир адамдын тамагы 2 адамга жетет, экөөнүкү 4-өөгө жетет деп айткан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, жардыларга жардам бергиле, бергенден акчаңар кемибейт, анын берекеси болот деп айткан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, үйгө киргенде салам айтып киргиле деп айткан. Үйдө эч ким жок болсо деле салам айтканда шайтандар качат, үйгө береке келет деп айткан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сүннөттөн урматтуу бир тууганым, өтө ысык ичпе деп айткан, бир аз муздатып ичкиле деп айткан, тамакка үйлөбө деп айткан. Айтор кандай осуят уксак, ошону аткара турган болсок, жашоого, урматтуу бир туугандар, береке келе бере турган болот. Береке келе берет. Пүфте үйлөгөн болбойт, балким аны жөн муздатыш керек. Анткени туура келбей калат деген сөз да.